Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар балдар, жакшысыздарбы? Алхамдулилlah. Лагерь жакшы өтүп атабы? Ооба. Жакшы. Бүгүн биз сиздер менен Кыргыз элинин чыныгы эр азаматтары билүү зарыл болгон ат жабдыктары туурасында сабак өтөбүз. Даярбызбы укканга? Иншалла. Эмесе баштайлы. Негизинен эле ат жабдык деп эмнени айтат? Ат жабдык деп атка минүүдө керектелүүчү буюмдарды, шаймандарды ат жабдыктары деп коет. Ат жабдыктары Кыргыз элинде негизги буюмдарынан болуп эсептелет. Эмесе эң алгач мына ат жабдыктарына эмнелер кирет? Өзүңөр көрүп тургандай ээр, үзөңгү өзүнүн боосу менен, куюшкан, көмөлдүрүк, жүгөн жана башкалар. Азыр биз ар биринин аткарган кызматын ачыктап айтып өтөбүз. Эң алгач эмнеден баштайлы? Жүгөндөн баштайлы. Жүгөн, ошондой эле нокто. Жүгөн менен ноктонун максаты эмне? Жүгөн менен ноктонун аткарган кызматы атты ийкемдүү башкарууда, ошондой эле байлап коюуда колдонулат. Эми жүгөн дагы өз ичинен бир канча бөлүктөргө бөлүнөт. Кандай бөлүктөргө бөлүнөт? Бул жүгөндү мисалы үчүн бул тарабын кулакчын дейт. Көрдүңөрбү? Ал эми бул тарабын болсо сагалдырык дейт бул жагын. Бул жагы мурунтук дейт. Ал эми бул жагын суулук деп, оозго киргизилген бөлүгүн ооздук деп айтат. Жаттап калдыкпы? Ал эми бул жагын болсо мына эмне дейт эле? Тизгин дейт, Тизгин. Тизгин туурасында мурдакы доорлордо ата-бабалар айтып калышкан, эки тизгин бир чылбырды колуна бериптир депчи. Ушул сөздүн маанисин түшүндүңүздөрбү? Эки тизгин бир чылбырды колуна бериптир дегени негизинен эле бул илгертен эле Кыргыз элинде тизгин, чылбыр деген бул мындай башкаруунун символу болгондагы, ошол себептен баягы эки тизгин бир чылбырды колуна бериптир деген сөздүн мааниси башкарууну, эл башкарууну ошол кишиге бериптир деген маанини билдирет. Бул туурасында дагы макал айтылган, эки тизгин бир чылбыр эстүү киши колунда дейт. Баракелде биз мына жүгөндүн аткарган кызматын билип алдык, Эми эрден баштайбыз. Негизи эле ат токуганын өзүнүн ирети, тартиби бар. Эң эле алгач эмнени салабыз? Мына ичиндеги ичмек деген кийизден жасалган бөлүктү салабыз. Ичмектин аткарган кызматы эмне? Ичмектин аткарган кызматы аттын жонун жоор болуп кетүүдөн сактайт. Ошондой эле баягы ат тердеген учурда тер башка ат жабдыктарын өтүп булгап койбоштугу үчүн ичмек деген бөлүктү салабыз, Ичмектен кийин эмнени салабыз? Тердик. Мына өрө кийистен, калың кийистен жасалган бөлүкчө, бул көбүнчө эки түр болот. Тердиктин дагы булгары тердик, анан саймалуу тердик деп. Булгары тердик өзүңөр көрүп тургандай, мына кайыш менен сырты капталып, көбүнчө эркек кишилер колдонуп турган тердиктер. Ал эми саймалуу тердик бул аял кишилерге таандык. Анткени саймалуу тердикти дагы бул булгары тердикке салыштырмалуу жакшылап чөкөттөлүп, кооздолуп жасалат дагы, могу жээктери баркыт, манат деген кездемелер менен көп бөлүнөт. Демек, негизинен эле аял кишилер үчүн бардык буюмдар чөкөттөлүп, кооздолуп жасалса, ал эми эркектер үчүн бая комсорок, жөнөкөйрөөк болот. Түшүндүкпү? Ал эми тердиктин аткарган кызматы эмне десе, бул дагы ичмек сыяктуу аттын жонун ээрге сүрдүрбөйт, жоор болуп кетүүдөн сактайт. Ошондой эле бул өзүнүн ичине терди дагы сиңирип алат. Анан билесиздер, мына ээрдин эки капталына жыгаштырбайбы? Ошонун басымы жонго түшөт, аттын жонуна. Ошол жонго түшкөн басымды жеңилдетет. Ошондой кызмат аталат. Эмди тердиктен кийин кайсы бөлүктү салабыз? Желдик деген бөлүк, Негизи желдик кээде ээр менен чогуу болот, кээде ээрден өзүнчө бөлөк болот. Азыр бул жерде ээр менен чогуу экен. Желдиктин дагы аткарган кызматы аябай чоң. Себеп дегенде айтылган сөз бар: желдик салбай ат минсең, өркөч бели жоор болор дейт. Мунун дагы аткарган кызматы жанагындай эле аттын жонун оорутуп жүрбөштүгү үчүн колдонулат. Ичмектин, тердиктин, желдиктин максатын билип алдыкпы? Андан кийин эмне кылабыз? Мына ээр, Өзү негизи ээр туурасында сөз кылсак, ээр дагы бул эмне кызмат аткарат? Отурган киши үчүн, минген киши үчүн отургуч милдетин аткарат, туурабы? Эми ээр дагы өз ичине бөлүнөт. Мисалы үчүн бул жагын эмне дейт? Ээрдин кашы дейт. Бул жагын болсо чарасы дейт, кээде карсаңы деп да атап коет. Ошондой эле эки капталындагы нерсени бул жыгачы дейт. Анан ушул ээрдин алдыңкы жана арткы тарабына тоголор бекитилет. Шакекте болгон темирлерди көрдүңөрбү? Ушундай тоголор бекитилет. Буларга болсо куюшкан менен көмөлдүрүк бекитилет.
Экөөнүн кызматын дароо айтып кетели. Көмөлдүрүктүн аткарган кызматы эмне десе, билесиздер, кыргыз эли Байыртан эле тоо жакылап жашаган, туурабы? Көп кырашкан, бел ашкан, өйдө ылдый көп жүргөн. Ошол учурда ат өрдү көздөй, өйдөнү көздөй басканда, могу ээр артты көздөй жылып кетпештиги үчүн көмөлдүрүк тагып коюшкан, Мына көмөлдүрүктө дагы өз кезегинде усталар кооздоп, мына күмүш бастырмалар менен бастырып, ошондой эле ошол күмүш бастырмалардын үстүнө дагы асыл таштарды чегелеп чөгөрүп койгон. Ал эми куюшкандын аткарган кызматы эмне? Ким айтып берет? Туура айтасыздар. Качан баягы ылдыйыш, эңкейишти көздөй басканда, ээр алдыга жылып кетпештиги үчүн баягы сөз бар эмеспи? Куткунуң боосун бек байла, куюлуп түшүп калбасын депчи. Ошол ээр туурасында айтылган да, ошого куюшканына куткуну деп коет да. Же куткунуна байлай, же болбосо мына чагарак деп коет, могу тогонун экинчи аты. Ошого байлап коет. Ошол себептен мына ылдыйды көздөй басканда, мына куюшкан ээрди ылдый кетип калбаштыгы үчүн кармап турат. Экөөнүн аткарган кызматы абдан чоң. Эми ошондой эле ээрдин мына ушул жеринен атайын үзөңгү боолук өткөрүлө турган көзөнөкчө жасалып, бул жактан боо ошол жака байланып, анан ага үзөңгү асылат. Үзөңгүнүн аткарган кызматы кандай эле? Тепкич. Кайсыл адам эгерде бир улоого минейин деген болсо, же улоодон түшөйүн дегенде, бул бутка таканыч болуп берет. Анан үзөңгүнүн деги эле бул ат жабдыктардын ичинен эң эле негизги бир бөлүктүн бири да, бул көп пайдасы бар. Пайдаларын айта кетели. Жана сиздер айткандай, биринчи эле бул бутка таканыч болуп берет. Ошондой эле бул аттын үстүндө ишенимдүү түз отурганга жардам берет. Жайдак ат мингенсиздерби? Ошондо билесиздер, кулап кетпейин деп бутуңду кысып отурасың, бут талып кетет. Үзөңгү болсо андай коркунуч болбойт. Ошондой эле бул ылдамдыкты да көрчүтөт. Үзөңгү жок, жайдак ат чапкандан коркосуң, кулап калам деп, эки жакка ооп кете бересиң да. Үзөңгү болсо коркпой жакшылап чабасың. Ошол себептен сиздин ошол сапарыңыз көздөгөн жериңизге тез жетесиз, ошо менен ылдамдыгы өрчүйт. Ошондой эле дагы сиздерге бир кызыктуу нерсе айта кетели. Илгерки заманда биздин тарых санжыраларда келет, баягы баатырлар, жоокерлер согушта колунда кылычы жана чокмор башы калбай калган учурда, могу үзөңгү бар го, ошол үзөңгү боолукту чече коюп туруп, салмоор катарда колдон ушундай курал кылып колдонушкан да, бул тарыхта көп эле келет. Үзөңгүнүн биз эми максатын билип алдык, туурабы? Андан кийин биз басмайыл туурасында айтайлы. Бул дагы эң бир маанилүү ат жабдыктардын бири. Ээрди кармап турган нерсе, Эгерде басмайыл жок боло турган болсо, ээр ооп, үстүндөгү адам кулап калат, туурабы? Ошо басмайылдын аткарган кызматы чоң. Эми ээрди бөлүп бердик, туурабы? Ээрдин бөлүкчөлөрүн. Эми ээрдин өзү туурасында сөз кылайлы. Ээр эмнеден жасалат? Жыгачтан жасалат, туурабы? Көбүнчө бака терек, кайың, анан айрым учурларда карагайдан жасалат. Анан муну ушундай кылып туруп, ээрди шаап алгандан кийин усталар ээр бышык болуш үчүн, жарылып кетпештик үчүн, анан жеңил болуштугу үчүн сууга кайнатып туруп, анан май ичирет. Ошондо ээр эмне болот? Бышык болот. Жарылбайт, анан жеңил болот, Машалла. Ошентип ээр жасалат. Анан ээрдин дагы көп түрлөрү бар. Минген улоого жараша. Мисалы үчүн өгүздөргө өңүрчак деген ээр бар. Ал жүктүктөгөнгө. Ал эми кулак узун эле эшек ээр деп коет, ага чом деп коет, Төөгө болсо ком деп коет. Кыскасы ошол минген улоого жараша ээрлердин түрү болот. Ал эми ат ээрлери болсо, мына бул ээрдин түрү кайсы? Кушбаш деген ээрдин түрү болчу. Ошондой эле аккаңкы, анжиян деген ээрдин көп түрлөрү бар. Эми ээрдин бул кушбаш ээрдин өзгөчө эле эмне десе, кооздугунда, көрдүңүздөрбү? Анан бул ээрдин кашы дагы өзгөчө бир кызматты аткарат. Мына камчыны көрдүңүздөр, Камчы менен да тааныша кетейли. Бул атты ылдам жүргүзүүдө колдонулган бир буюм, Эми камчы дагы өз ичинен бөлүнөт. Мисалы үчүн камчынын бул жагын эмне дейт, билесиздерби? Илгич деп коет, кээ бирөө жип деп коет. Буну чынык аты эмне дейт? Бүлдүргө дейт. Бүлдүргө. Ушул бүлдүргөдөн алып туруп, ээрдин кашына илип коюшкан. Ал эми бул жагын болсо эмне дейт? Жыгачты эмне дейт? Муну табылгы сабы дейт. Табылгы деген жыгачтан жасалат. Бекем жыгачтан. Ал эми кара өңдөгү көрдүңөрбү кайышты? Буну эмне дейт? Муну алаканы дейт. Алаканы дейт. Бул жагын болсо тили дейт. Демек, эми тили дагы өз ичинен экиге бөлүнөт. Кандай десе, мына өрүлүп турган жагын өрүмү дейт дагы, бул жагын болсо түшкүнү дейт. Караңыздар, кичинекей камчы канчага бөлүнөт, Билип алдыкпы? Ошентип, бул жакка ээрдин кашына илип койгон. Ошондой эле ээрдин кашына дагы илгерки баатырлар
өзүнүн булдурсун деген мындай камчынын дагы бир түрү бар. Алчы кандай камчы десеңиздер, ал ушундай бир камчы кайышы калың кайыштан өрүлүп, анан мына баш жагына колон уютуп койгонда, ал бир тараптан мындай курал катарында колдонулган, батырлар колдонгон. Жана мүнүшкөр деп коет. Мүнүшкөр деген эмнени билесизби? Мүнүшкөр деген бул жана бүркүт таптаган адамдар бар, бүркүт кондуруп, бүркүт баккан. Ошол атайын балдаг болот да, жыгач. Бүркүттү кондурууга ылайыкталганчы. Ошол балдактын дагы бүлдүргө солгондагы ошол бүлдүргө менен бул жакка илип койгон, анан аттын үстүндө кетип барат эле мүнүшкөрлөр кушту кондуруп кете берген колуна. Демек, мына ээрдин кашын аткарган кызматы, Бардыгы менен таанышып чыктыкпы? Ошондой эле канжыга, билесиздер, бул жагына канжыга тагылат. Канжыганын таккан максаты биздин эл көчмөн калк болгон себептен көчүп конгондо өздөрүнүн буюмдарын ушул жакка байлап алышкан. Демек, биз бүгүнкү сабакта бардык ат жабдыктары менен, алардын аткарган кызматтары менен, бөлүкчөлөрү менен таанышып өттүк. Демек, биз ушул нерселерди билип жүрүшүбүз керек. Башка мисал үчүн бир унаанын бүгүнкү күндө унаалардын бардык аттарына чейин, маркаларына чейин билебиз, Эми кыргыз элини мына каада салты, үрп адаты, ат адамдын канаты деп кыргызда бекерден айтылган эмес. Элгертен кыргыз эли ушул ат үстүндө, ат жалында чоңойгон. Эми ушул нерселерди билбесек, бул биз үчүн айып болуп калат. Ошого ушул нерселерди барктайлы, анан сактайлы. Мен мурда деген эр дегенди эле билчим. Азыр эр деле эмес, калган башка бүт нерсени билдим. Эми биз кыргыз болгондон кийин аттын бүт нерсесин билишибиз керек. Биз патриот болушубуз керекпиз. Мен ушул лагерге келгениме өтө ыраазымын. Мен бияка келе электе ат жабдыктарын деле билбечүмүн. Мына ушундай кичинекей болгон камчыда деле толтура бөлүктөр бар экен. Агайларга да өтө ыраазымын. Ушу балдар ат кадас аттарын билсин деп. Бизде мектепте деле ушу ат жөнүндө эме сабак бербечи да. Мына устаздарга да ыраазымын. Ушу лагерге келген балдар эме кыргыз кадас салттарын билсин деп ушундай сабактарды уюштургандарына өтө ыраазымын. Ушул жакка келгенде мен ат мингенди үйрөндүм. Мурун ат мингенди жакшы билчү эмесмин. Буяка келген ат жабдыктарында кандай куюшканды, кандай салат баардыгындай, ат жабдыктарын ээрди кандай салат баардыгын ушул жактан үйрөндүм. Мурун мен мындай ээрди анан жүгөндү эле билчү элем да. Буяка келгени баардык кандай экен ат жабдыктарын буяктан үйрөндүм да. Мисалы мен буяка келерден мурун ат мингенден корчумун чынында. Буяка келгени агайлар ат мингизип, бизди үйрөтүп, азыр ат мингенден коркпой калдым да. Негизи буяктын аттары чоң аттар экен, мындай. Бул аттарды мен башка жерлерден көргөн эмесмин, чынын айтсам. Бул аттар мындай атайла үйрөтүлгөн аттар экен, мага жакты.